Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым? Кандай эс алдыңар? Маанайыңар жакшыбы? Биз бүгүн математика сабагын өтөбүз. Сабагыбызды баштарда ыр-ырдап албайлыбы? Балдар, ыр жактыбы? Силер ырдадыңарбы? Анда биз сабагыбызды баштайбыз. Китеп-дептериңерди алып, сабакка даяр болгула. Бүгүн биз көлөмдүү фигуралар деген темада сабак өтөбүз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты көлөмдүү фигуралар менен таанышасыңар, алар менен бирдикте ар түрдүү мисал маселелерди үйрөнөсүңөр. Азыр силерге көлөмдүү фигуралардын аталыштары чыгат, мына ошолорду атап эсиңерге сактап алгыла. Шар, сфера, шар, сфера, шар, сфера, шар, сфера, шар, сфера, куб, параллелепипед, куб, параллелепипед, куб, параллелепипед, конус, пирамида, конус, пирамида, конус, пирамида, цилиндр, призма, цилиндр, призма, цилиндр, призма. Балдар, көлөмдүү фигуралар биздин жашоо турмушубузда дагы кездешет экен. Анда эмесе сүрөттөргө көңүлүңөрдү бургула. Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем, Чунга-чанга, песенку поем.
Балдар, келгиле анда эмесе биз мисал маселелерге кезек берсек. Биз мисал маселелерди иштөө менен тема боюнча түшүнүк алсак. 1021. Балдар, бул фигураларга байкоо жүргүзгүлөчү. Бул эки фигурадан кандай айырмачылык көрүп турасыңар? Балдар, туура бул биринчи фигура квадрат. Ал жалпак столдун китептин бетине батат. Ал эми экинчи фигура бул куб деп аталат. Аны мүнөздөп айта турган болсок, кубтун бети 1/6 квадраттан турат экен. Алар кубтун грандары деп аталышат. Куб столдун бетине 1 граны менен жайгашат. Калган грандары столдо жатпайт. Алар мейкиндикте болушат. Мындай фигураларды көлөмдүү фигуралар деп атайбыз. Балдар, анда эмесе биз кийинки маселе 1022ге токтолсок. 1022 кубдун грандарын, кырларын атап, тамгалар менен жаз. Мунун канча кыры жана граны бар дейт. Балдар, бул фигурада 6 граны жана 12 кыры бар. Аларды биз мына мондай тамгалар менен белгилеп алабыз. Экранга көңүлүңөрдү бурсаңар. Бул фигурада 3 граны жана 3 кыры бизге көрүнбөй жайгашкан экен. Буларды биз чиймеде аларды үзгүлтүктүү сызык менен белгилеп таап алабыз. Чийме боюнча кырларды жана грандарды тамгалар менен белгилеп жазабыз. 1023 маселе. Жашылча дүкөнүндө 2 тонна 400 килограмм картошка сатылды. Ал сатылган пияздан 8 эсе көп. Бардыгы канча жашылча сатылган? Буга силер туйутма түзүп чыгарасыңар. Балдар, кийинки мисал маселелерди өз алдыңарча туура так ой жүгүртүп чыгаргыла.